Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан эле биз бүгүн 6 класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды эфирден баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы өз жеринин географиясы, өсүмдүктөрү жана жаныбарлары. Сабагыбыздын максаттары: Кыргызстандын физикалык географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү менен таанышасыңар. Кыргызстандын жаратылышы, тоолору, суулары, мөңгүлөрү, өсүмдүк жаныбарлары жөнүндө маалымат аласыңар. Картадан Кыргызстандын физикалык географиялык абалын мүнөздөгөндү үйрөнүп, Кыргызстандын тоо кыркаларын, сууларын, мөңгүлөрүн картадан таап үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, өзүңөрдүн жаныңарга дептериңерди жана калем сабыңарды алып, керектүү маалыматтарды жазып олтургула. Ошондой эле карта менен иштөөнү унутпагыла. Кыргызстандын физикалык географиялык абалын аныктоо үчүн балдар, биз дүйнөнүн физикалык картасына көз чаптырабыз. Анда көрүнүп тургандай, Кыргызстан Евразия материнин борбордук бөлүгүндө орун алган. Ал бардык тарабынан океан сууларынан алыс жатат. Кыргызстандан түндүктү карай, Түндүк Муз океанына чейинки аралык 3380 километр. Кыргызстандан түштүктү карай, Инд океанына чейинки аралык 1670 километр. Ал эми Кыргызстандан батышты карай, Атлантика океанына чейинки аралык 6530 километр. Ал эми Кыргызстандын чыгыш жагынан Тынч океанына чейинки аралык 3830 километр. Мындан көрүнүп тургандай, Кыргызстанга эң алыс океан Атлантика океаны, анын аралыгы 6530 километр, эң жакын океан болсо Инд океаны 1670 километр. Кыргызстан түндүктөн түштүккө карай 454 километр аралыкка созулат. Ал эми батыштан чыгышка карай 925 километр аралыкка созулат. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Түндүктөн жана түндүк чыгышынан Казакстан менен чектешет. Казакстан менен болгон чек-аранын узундугу 1113 километр. Батышынан Өзбекстан менен чектешет. Өзбекстан менен болгон чек-аранын узундугу 1374 километр. Ал эми Кыргызстан түндүк батыштан жана түштүктөн Тажикстан менен чектешет. Анын узундугу 972 километр. Ал эми Кыргызстан түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай эл республикасы менен чектешет. Ал мамлекет менен болгон чек-аранын узундугу 1049 километр. Жалпы Кыргызстандын чек-арасынын узундугу 4508 километр. Ал эми Кыргызстандын жалпы аянты 198,5 миң чарчы километр. Кыргызстан географиялык координатасын аныктай турган болсок, Кыргызстан 30 градус түндүк кеңдик жана 43 градус түндүк кеңдиктеринин аралыгында орун алган. Ал эми узундугу 69 градус чыгыш узундук, 80 градус чыгыш узундуктун аралыгында орун алган. Демек, балдар, Кыргызстандын кайсы гана точкасынын координатасын аныктабайлы, кеңдиги түндүк кеңдик болот, ал эми узундугу чыгыш узундук болот. Кыргызстан рельефи боюнча тоолуу мамлекет. Анын 94% 1000 метрден жогору жатат. Негизинен эки ири тоо системасы жайгашкан. Тянь-Шань тоо системасынын батыш бөлүгү жана Памир алайдын түндүк бөлүгү. Тянь-Шань тоо кыркасы жалпы 2450 километр аралыкка созулат. Анын 1000 чакырымы Кыргызстанга тиешелүү, ал эми калган 1450 километри Кытай эл республикасына тиешелүү. Мына ошол эки тоо Тянь-Шаньдын батыш бөлүгүн жана чыгыш бөлүгүн Меридиан кырка тоосу бөлүп турат. Меридиан кырка тоосунан батышка карай жана чыгышка карай тоолордун бийиктиги төмөндөп, желпүр сымал жайылып кетүүсү мүнөздүү. Аны картадан өзүңөр көрүп жатасыңар. Ошондой эле балдар, Кыргызстандын аймагы бийик чокуларына токтоло турган болсок, эң бийик чокусу Жеңиш чокусу, бул Какшал тоо кыркасына тиешелүү болгон Бозкырдын кырында орун алган Жеңиш чокусу, анын бийиктиги 7439 метр. Экинчи бийик чоку Чоң Алай тоо кыркасындагы Ленин атындагы чоку, анын бийиктиги 7134 метр. Үчүнчү бийик чоку болсо Кан тоодогу Хан Теңири чокусу, бийиктиги 6995 метр. Эң төмөнкү жери болсо, бул Кулунду өрөөнү деңиз деңгээлинен 401 метр төмөн жатат. Ал эми эң узун тоолоруна токтоло турган болсок,
Эң узун тоосу Торғар тоосунан Меридиан кырка тоосуна чейин созулган Какшал кырка тоосу, анын узундугу 582 километр. Экинчи узун тоо Боом капчыгайынан Казакстандагы Тарас шаарына чейин созулган Кыргыз Ала тоосу, анын узундугу 454 километр. Үчүнчү узун тоо Ашуу төрдөн Кочкор өрөөнүнө чейин созулган Тескей Ала тоосу, анын узундугу 354 километр. Кыргызстандын тоолорунун геологиялык түзүлүшүнө токтоло турган болсок, геологиялык түзүлүшү өтө татаал. Негизинен Кыргызстандын аймагындагы тоолор палеозойдун жогорку жана төмөнкү бөлүгүндө болгон каледондук жана герциндик катталыштардын натыйжасында пайда болгон. Геохронологиялык шкалада көрүнүп тургандай, палеозойдун төмөнкү бөлүгү Кембрий, Ордовик, Силур, алардын узактыгы 160 миллион жыл. Палеозойдун жогорку бөлүгү Девон, Карбон, Перм, алардын узактыгы 190 миллион жыл. Демек, бул жылдардын аралыгында Кыргызстандын аймагындагы тоолор пайда болгон. Ал эми мезозойдо узактыгы 160 миллион жылдын ичинде палеозойдо көтөрүлгөн тоолор кайрадан талкаланган, же болбосо мезозойдо платформалык режим сакталып турган. Кайнозойдо болсо Неогенде башталган альпылык көтөрүлүүнүн натыйжасында Кыргызстандын аймагындагы тоолор кайрадан көтөрүлүп, азыркы бийиктиктерине жеткен. Бирок азыркы мезгилде тоо түзүлүү процесси дагы деле жүрүп жатат. Буга мезгил менен болгон жер титирөөлөр күбө. Кыргызстандын климаты жөнүндө токтоло турган болсок, Кыргызстандын климаты бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүнө баш ийет. Ага жараша жай мезгили 2000-2500 метр бийиктиктерге чейин айрыкча четке өрөөндөрүндө, Чүй, Фергана, Талас өрөөндөрүндө ысык жана кургак. Июлдун орточо температурасы 20-27 градус Цельсияга жетет. Максималдык мааниси болсо 44 градуска чейин жеткен ысыктар болот. Ал эми бийик тоолуу өрөөндөрдө болсо албетте июлдун орточо температурасы төмөн, бир аз төмөн 5-10 градуска чейин гана жетет. Кыш мезгили болсо суук, бирок четке өрөөндөрдө туруксуздугу менен мүнөздөлөт. Ал жерлерде январдын орточо температурасы -1,5 градус Цельсиядан -8 градуска чейин жетет. Ал эми бийик тоолуу өрөөндөрдө кыш мезгили узак, аяздуу жана суук. Январдын орточо температурасы -27,7 градус Цельсияга жетет. Эң төмөнкү температура болсо Аксай өрөөнүндө 1953 жылы -53,6 градус Цельсия катталган. Аксай өрөөнү Кыргызстанда сууктун уюлу деп эсептелет. Кыргызстанда жаан-чачын дагы түрдүү таралган. Айрым аймактарда 1000 миллиметрге чейин жаан-чачын түшсө, ал эми айрым аймактарда болсо 100 миллиметрге чейин жаан-чачын түшөт. Жаан-чачын эң көп түшкөн жерлерге Фергана кырка тоосу, Кыргыз Ала тоосу, Чаткал кырка тоосу, Кемин өрөөнүнүн төрү, Ысык көлдүн чыгышы жана Сары жаздын чыгышы эсептелет. Бул жерде 700 миллиметрден 1000 миллиметрге чейин жаан-чачын түшөт. Ал эми жаан-чачын эң аз түшкөн жерге бул Ысык көлдүн батышында Балыкчыда 100 миллиметрден 140 миллиметрге чейин жаан-чачын түшөт. Экинчи орунда Баткенде 156 миллиметрге чейин жаан-чачын түшөт. Кыргызстандын рельефи бийик тоолуу болгондуктан муз мөңгүлөргө бай. Жалпы Кыргызстандын аймагында 8100 чарчы километр болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын ичинен эң чоңу түштүк эңгилчек мөңгүсү жана түндүк эңгилчек мөңгүсү. Түштүк эңгилчек мөңгүсүнүн узундугу 58,9 километр, аянты 613,2 чарчы километр. Ал эми экинчи орунда түндүк эңгилчек мөңгүсү турат, анын узундугу 34,8 километр, аянты 202,9 чарчы километр. Кыргызстан муз мөңгүлү болгондуктан дарыяларга да бай. Жалпы узундугу 10 километрден ашкан 2047 дарыя катталган. Алардын ичинен эң чоң дарыясы бул Нарын дарыясы. Нарын дарыясы болсо картадан көрүнүп тургандай балдар, Ак Шыйрак тоо түйүнүнүн түндүк батышында орун алган, Петров деген мөңгүнүн этегинде орун алган Кумтөр суусунан башталат.
Ал эми Петров мөңгүсүнүн узундугу 14 километр, аянты 70,9 чарчы километр, Кыргызстандагы ири мөңгүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Нарын суусунун узундугу болсо балдар 535 километр, суу чогултуучу алабынын аянты 53,7 миң чарчы километр, Кыргызстандагы эң узун дарыя. Ошондой эле Кыргызстан көлдөргө да бай. Эң чоң көлү албетте биз билебиз, бул Ысык көл көлү. Ысык көл ойдуңунда жайгашкан. Анын бийиктиги 1607 метр. Суусунун бетинин аянты 6236 чарчы километр. Тереңдиги болсо 668 метр. Мындан башка Кыргызстанда чоң көлдөр Сөң көл, Чатыр көл, ошондой эле Кооз, жаңгак мөмө жемиш токойлор менен курчалган Сары Челек көлү, мөңгүлөргө курчалган Мерзбахер көлү, Кулун, Кара суу көлдөрү. Андан кийин Кыргызстанда эң чоң суу сактагыч болсо, бул Токтогул суу сактагычы. Жалпы эле Кыргызстандын аймагында суу сактагычтардын жана көлдөрдүн саны 750-гө жетет. Токтогул суу сактагычы болсо Нарын дарыясынын төмөнкү агымында курулган. Эми балдар, жогоруда өткөндөрдү бир аз текшерип алалы. Мен жогоруда айттым, Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет жана алардын чек араларынын узундуктарын айттым. Анык бул текшерүүчү тестти карагыла дагы мамлекеттерди бири-бири менен дал келтирип көргүлө. Экинчи тапшырма болсо, жогоруда тоо кыркаларындагы бийик чокуларды айттым. 3 бийик чокуну аны дагы бири тоолор менен дал келтиргиле. Кана эмесе балдар, өзүбүздү текшерип алалы. Кыргызстандын Казакстан менен болгон чек арасы 1113 километр, Өзбекстан менен болгон чек арасы 1374, Тажикстан менен болгон чек арасы 972 километр, Кытай менен болгон чек арасы 1049 километр экен. Ал эми 3 бийик чокуну дал келтире турган болсок, Жеңиш чокусу Какшал тоо кыркасында, Ленин атындагы чоку Чоңолай тоо кыркасында, Хан Тенгри болсо Кан тоо түйүнүндө экендигин биз билдик. Эми балдар, өсүмдүктөрүн өтөлү. Кыргызстандын аймагында өсүмдүктөр дагы бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүнө баш ийет. Анткени Кыргызстандын рельефи тоолуу. Четки өрөөндөрүндө Чүй, Талас, Фергана өрөөндөрүнүн 1200 метрден 1300 метр бийиктиктерине чейин жарым чөлдүн жана чөлдүн өсүмдүктөрү тараган. Ал эми ички жана Борбордук Тянь-Шандын бийик тоолуу өрөөндөрүндө болсо муздак чөлдөр тараган. Бул чөлдөрдүн эң негизги тараган өсүмдүктөрү булар шыбактар. Шыбактын бир нече түрлөрү. Андан кийин баялыштын да бир нече түрлөрү бар, ошондой эле чекенде. Мына бул болсо кара шыбак, шыбактын бир түрү. Бул малчылар өтө баалашат, анткени кара шыбакты жеген койлор тез семирет. Ошондой эле жарым чөл жана чөл зонасындагы эң өзгөчө орунда турган өсүмдүк бул эфемерлер, бир жылдык өсүмдүктөр, эфемероиддер, көп жылдык өсүмдүктөр өзгөчө мааниге. Анткени ушул жарым чөл жана чөл зонасы жазында ушул эфемерлердин жана эфемероиддердин бардыгы текши гүлдөгөн мезгилинде кызыл тасыл килемде төшөп койгондой өзгөчө көрүп берет. Бул эфемерлер жана эфемероиддер балдар вегетациялык мезгили абдан кыска, топурак кыртышы жаз мезгилинде ным болуп турганда өсүп чыгышат дагы, ал эми жайкы ысык кургакка чыдабай куурап калышат. Дагы бир жарым чөлдүн жана чөлдүн өзгөчө эндемик өсүмдүгү бул айгүл күлү. Кыргызстандын өзгөчө чектелүү гана аймагында Баткенде Кара булак айылынын Айгүл таш деген тоонун тескей гана беттеринде өсөт. Айгүл күлү өзгөчө коргоого алынып 1978 жылы Кызыл китепке катталган. Мына Айгүл күлүнүн өзгөчө баалуу экендигин мына Баткен областынын желегинде дагы анын сүрөтү чагылдырылган. Дагы өсүмдүктөрдүн ичинен өзгөчө орунда токойлор элейт.
Кыргызстандын аймагында токойлордун аянты абдан аз. Жалпы токойлордун аянты 1.117.000 гектарды гана ээлейт, же болбосо жалпы 5,6 гана пайызды ээлейт. Эгерде бул көрсөткүчтү Кыргызстандын 6,5 миллион калкына бөлө турган болсок, ар бир кишиге 0,17 гана гектар токой туура келет. Кыргызстанда негизинен карагайлуу токойлор, арчалуу токойлор, жаңгак мөмө жемиш токойлору, тал теректүү токойлор, кайың токойлор өсөт. Ошол токойлордун ичинен өзгөчө орунда жаңгак мөмө жемиш токойлору болуп эсептелет. Жаңгак мөмө жемиш токойлору балдар Фергана кырка тоосунун жана Чаткал кырка тоолорунун 800-2200 метр бийиктиктерине чейин өсөт. Токойдун жалпы аянты 608.000 гектар аянт ээлейт. Жаңгак мөмө жемиш токойлору болсо балдар бул байыркы доордо Неоген доорунан сакталып калган реликт токой болуп саналат. Реликт деген сөз бул байыркы доордон сакталган деген сөз. Мына бул сүрөттө көрүп тургандай балдар Арсланбаптагы жаңгак мөмө жемиш токойлору. Жаңгак мөмө жемиш токойлорунун Кыргызстандын экономикасында дагы зор пайда алып келет. Анткени жылыга миңдеген тонна жаңгак, 500 тонна алма, алмурут, 500 тонна миндаль, 500 тонна мисте, 500 тонна алча, чие, карагат, малина деген сыяктуу өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди алып Кыргызстандын экономикасына пайда алып келет. Андан кийин токойлордун ичинен дагы бир өзгөчө өсүмдүк бул Чаткал кырка тоосунда өскөн көк карагай. Көк карагай эндемик өсүмдүк Чаткал кырка тоосунда гана чектелүү аймактарда өсөт. Ошондуктан көк карагай кызыл китепке катталган. Ал эми жаныбарлар жөнүндө токтоло турган болсок, жаныбарлары дагы бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгү боюнча таралат. Сүрөттө көрүнүп тургандай бул жарым чөлдүн жана чөлдүн жаныбарлары, албетте жаныбарлары абдан көп. Биз бардыгына токтолбойбуз, бирок өзгөчө жаныбарлары бул боз эчки эмээр деп айтар элем. Бул Кыргызстандын түштүгүндөгү кескелдириктин бир түрү, бирок өтө аз санда калгандыктан бул кызыл китепке катталган. Ал эми кийинки сары чычкан болсо, бул реликт жаныбар, Неоген доорунан сакталган, байыркы доордон сакталып калган жаныбар. Ошондой эле сойлоп жүрүүчүлөрдөн бир нече түрлөрү бар. Сүрөттө көрүп турасыз, ок жылан экендигин. Анан канаттууларында бир нече түрү бар. Сүрөттө болсо стюарт думбулу көрүнүп турат. Кийинки сүрөттө болсо биз талаа зонасынын жаныбарларын көрүп турабыз. Биринчи сүрөттө жашыл курбаканы көрүп атабыз. Бул болсо аз санда калгандыктан бул дагы кызыл китепке катталган. Мадыл болсо негизинен талаа зонасынын жаныбары, бирок бул азыр бийик тоолуу аймактарга ооп кеткен, өтө аз санда кездешет жана кызыл китепке катталган. Тоодак канаттуулардан тоодакты түшүрдүм, анткени бул дагы аз санда калгандыктан кызыл китепке катталган. Түркстан агамасы кескелдирик сыяктуулардын бири, бул дагы кызыл китепке катталган сойлоп жүрүүчүлөрдүн бири. Андан кийин токой зонасынын жаныбарлары. Токой зонасынын жаныбарлары абдан бай экенин биз билебиз. Бул сүрөттө айрымдарын гана түшүрдүм. Бул сүлөөсүн, күрөң аю, марал, үкү. Булардын бардыгы кызыл китепке катталган. Марал балдар, бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң баалуу жаныбар катары бөлүнөт, бирок бул маралдын саны дүйнө жүзү боюнча өтө азайып баратат. Анткени маралдын мүйүзү баалуу, ошондой эле эти да даамдуу. Ошон үчүн маралдын саны жылдан жылга азайып жатат. Ал эми бул жерде болсо бийик тоонун жаныбарларын көрүп жатабыз. Бул жерде жырткыч канаттуулардан бүркүттү көрүп атабыз. Бүркүт дагы аз санда болгондуктан жырткыч экендигине карабай бул дагы кызыл китепке катталган. Ошондой эле аркар, бул ири сүт эмүүчү, бул дагы мүйүзү эти үчүн көп кырылгандыктан бул да кызыл китепке катталган. Ошондой эле мензбир сууру, негизинен Кыргызстандын аймагында суурлардын 3 түрү бар.
кара суур, кызыл суур, алардын саны көп. Ал эми Мензбир суурунун саны өтө азайып кеткен, анан натыйжада кызыл китепке катталган. Өзгөчө орунда бул ак илбирсти айтсак болот. Ак илбирс саны терисинин баалуулугу менен саны жылдан жылга азайып олтуруп 2000-жылы кызыл китепке катталган. Ал эми 2013-жылы бүткүл дүйнөлүк бийик тоолуу экосистемалардын фаунасын, флорасын сактоо максатында форум уюшулганда ак илбирстин күнү катары 23 октябрь белгиленген. Ал эми бул жерде өзгөчө ысык көлдүн эң чоң көлүбүз ысык көлдүн жаныбарларына токтолбосок болбойт. Бул жерде аккууну көрүп атабыз. Аккуу бизде Кыргызстанда ысык көлдү байырлаган канаттуу, бирок анын саны 991 гана жетип эсепсиз кырылгандыктан кызыл китепке катталган. Бирок биз билебиз, жаз мезгилинде 2000ге жакын аккуулардын учуп келгендигин. Андан кийин форель балыгы бул башка көлдөн алынып келинген, тагыраак айтканда Армениянын Севан көлүнөн алынып келинген балык. Бирок мунун көлөмү көбөйүп олтуруп, ысык көлдүн фаунасын майда балыктар жеп олтуруп, жырткычка айланып, чоң көлөмдүү балык айланып кеткен. Андан кийин ысык көл маринкасы бул дагы кызыл китепке катталган. Эсепсиз кармоонун натыйжасында саны азайып кеткен, дагы кызыл китепке катталган. Чабак болсо кадимки эле ысык көлдүн жергиликтүү балыгы, бул балыгы. Балдар, биз жогоруда жаныбарларды өттүк, бийиктик алкактуулук боюнча тарай тургандыгын да билдик. Эми балдар, бул сүрөттө көрүнүп тургандай ушул 4 зонанын жаныбарлары көрүнүп турат. Биринчи боз эчки эмер дедим. Бул кескелдириктин бир түрү деп айттым, балдар. Экинчиси ири сүт эмүүчү аркар, үчүнчү тоодак турат жана үкү турат. Эстегиле балдар. Кайсы зонанын жаныбарлары эле? Өзүбүздү текшеребиз балдар. Биринчиси боз эчки эмер, жарым чөл жана чөлдүн жаныбары, кызыл китепке катталган дедик. Экинчи жаныбар канаттуу, бул тоодак талаа зонасынын жаныбары, бул да кызыл китепке катталган. Үчүнчү үкү, токой зонасынын жаныбары, бул дагы кызыл китепке катталган жаныбар. Андан төртүнчү жаныбар аркар, бул дагы кызыл китепке катталган бийик тоонун жаныбары болуп эсептелет. Ошону менен балдар, биз бүгүн силер менен Кыргызстандын, өзүбүздүн өлкөбүздүн жаратылышы, физикалык географиялык абалы, өсүмдүктөрү, жаныбарлары, суулары, топурактары, мөңгүлөрү жөнүндө толук маалымат алдык. Силерге берилүүчү тапшырма Кыргызстандын физикалык географиялык абалынын өзгөчөлүктөрүн аныктап, картанын жардамы менен, ошондой эле Кыргызстандагы өзгөчө жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү интернеттин жардамы менен дептерге жазып, толук маалымат алгыла. Ошону менен балдар, биз бүгүн силер менен өзүбүздүн мамлекетибиздин жаратылышы жөнүндө маалымат алдык. Эмки сабакка жолукканга чейин сак саламатта калгыла.